Министрлер кабинетинин жыйынында Кыргыз Республикасынын 2022 жылга республикалык бюджети жана 2023-2024 жылдарга болжолуу жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов билдиргендей, 2022 жылга республикалык бюджеттин жалпы киреше көлөмү мамлекеттик инвестициялар грантын эске алганда 203,6 миллиард сом суммасында же ички дүң продукцияга карата 28,5% деңгээлинде болжолдонууда. 2021 жылга белгиленген бюджетке салыштырмалуу мамлекеттик бюджеттин кирешеси номиналдык көрсөткүчтө 30,7 миллиард сомго жогорулайт. Республикалык бюджеттин 2022 жылга жалпы чыгаша көлөмү 212,7 миллиард сом деңгээлинде белгиленүүдө. Мындан тышкары белгиленгендей, ушул жылы бир топ маанилүү чыгымдар, анын ичинде медициналык, маданият жана аскер кызматкерлеринин айлык маянасын жогорулатуу орун алды. Марипов кошумчалагандай, фискалдык системаны санариптештирүү олуттуу натыйжаларды берип жатат. Салык кызматы салык боюнча белгиленген планды 105%га аткарды. Киреше жагы боюнча салык кызматында жакшы жумуштар жүрүп атат. План 50 миллиард 500 миллион сом болчу, факты жүзүндө почти 53 миллиард сомго ашыкчасы менен аткарылып атат. Негизги бул жердеги жетишкендиктин өбөлгөсү катары биз фискалдаштыруу компоненттерин иштей баштаганын белгилешибиз керек. Электрондук эсеп фактура, маркировка, ошондой эле бирдиктүү пост, сводный пост деп атабыз, ушул ЯЭСтеги кирген товарлар боюнча. Андан сырткары онлайн ККМ бүгүнкү күндө жакшы иштей баштады. Мына электрондук патент системасы 20 жылдын 10 августунан киргенден тартып, быйылкы жылдын 1 сентябрына чейин мына 1,2 миллиард сомго, башкача айтканда 538 миңдей электрондук патент берилген. 438.529 полис 410 миллион сомго алынган.